Ахматбек Келдибеков уулун үйлөнттү. Тойго чет өлкөлөрдөн да ырчылар келген. Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Ахматбек Келдибеков уулу Бекболотту үйлөнтүп, үйлөнүү той кече 28-сентябрда Борбордо чоң салтанат менен өттү. Бекболот менен Камиланын үйлөнүү тоюна жергиликтүү эстрада жылдыздары менен бирге коңшу өлкөлөрдөн да белгилүү ырчылар Дилназ Ахмадиева менен Сагдиана чакырылган. Саясатчы 4 баланын атасы, уулдары Бекболот жана Нурсултан жана кыздары Айбике менен Саадат. Болгариянын иликтөөчү Бивол сайтынын маалыматы боюнча, Бекболот Келдибеков 2016-жылы Евразия компаниясынын менеджери катары атталган. Маалымат булат Турмуш Кежи сайты. Улгайган кишини чаап тепкен киши тергөө абагына киргизилди. Мега Комфорт соода борборуна жакын жердеги машина токтотуш жайда иштеген. Улгайган кишини чаап тээп жиберген айдоочу 20 күнгө СИЗОго киргизилди. Бул тууралуу Бишкек милициясы маалымдашты. Белгилей кетсек, 25-сентябрда саат 15:00 чамасында Мега Комфорт соода борборуна жакын жердеги машина токтотуш жайда иштеген. Улгайган кишини чаап тээп жиберген айдоочунун видеосу социалдык тармакка тарап кеткен. Кийин ал киши кармалып эмнеге мындай кадамга барганын түшүндүргөн. Маалымат булат Спутник Кежи сайты. Бишкекте Быта банктын жетекчилеринин бири колго түштү. Бишкекте сентябрь айынын орто ченинде Быта банк жабык акционердук коом директорлор кеңешинин төрагасы Темир Рыскулов кармалган. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирмeye караганда колго түшкөн адамга карата 3 кылмыш иши козголгон. Алардын бири кызматта алынган кыянаттык менен пайдаланган деген мазмундагы берене. Ошондой эле Темир Рыскулов буга чейин Максим Бакиевге таандык болгон. Идеал Хаус комплексинин сатылышына тийиштиги бар деп айыпталууда деп айтылат маалыматта. Учурда Темир Рыскулов вактылуу кармалыш жайда отурат. Тергөө амалдары уланууда. Маалымат булат Спутник Кежи сайты. Бар эмчекке жетпей жүргөндөр канча? Эстрада ырчысы Чолпон Талипбек өзүнүн көкүрөгүн хирургиялык жол менен чоңойтуп алган коомчулуктар гана талкуулар жаратууда. Кээ бири өзүнүн сулуулугуна эч ким жетпейт десе, дагы бири башында ушундай башты алышып, токтоно албай калчу эле деги абайлаш деген билдирүүлөрдү калтырып жатышты. Өзүнүн пикирин өзгөчө мука мүнү бар. Минура Рахимжанова төмөндөгүдөй калтырган. Маммопластика эмне экенин билесизби? Бул төштү чоңойтуу үчүн операция. 2, 3, 4, 5, 6 размерге каалааныңды кылсаң болот. Азыр ушул маммопластика модага айланды. Мен эч качан каршы эмесмин. Ар бир адамдын өзүнүн пикири, акыл менен иш жасайт. Айтайын дегеним, кээ бир аял заты эң эле назик жери төмөнкү дарттарга чалдыгып, мастопатия, фиброаденема, апухоль деген ооруларга кездешип калат. Ошол учурда айлаштан жоготуш үчүн операция жасатышат. Бүтүндөй түү менен кесип салыш керек деп кесип салгандар да бар. Өзүнүн ден соолугун сактап калыш үчүн. Бар эмчекке жетпей жүргөндөр канча? Ошондуктан сабыр кыл, ойлон, жараткан берген дене мүчөгө ыраазы бол. Баарыңарга ден соолук каалайм деп пикир калтырган. Чын эле мода деп көпчүлүк сулууларыбыз силикон зыяндуулугун унутта калтырып кыска ойлонушат. Силикондун кесепетинен улам канчалаган айымдарыбыз рак илдетине чалдыгып, ден соолуктан ажырап болуп өткөн окуядан сабак алып бармаган иштеп отуруп калып жатышат. Табият берген өлчөмгө ыраазы болуп, келечекти тереңирээк ойлонсок деген эле тилек. Маалымат булат Назар Ньюс Кежи сайты.